Темирбек Токтагазиев биздин азыркы кезде чыган реформатор журналисттердин бирине кирет. Манастын тарыхый инсан экендигин анан терең изилдеп, Кытайды чабыттап, Кытайдагы бир топ источниктерди таап, ошол Манаска байланышкан жерлерде болуп, ал турсун тарыхый Кытайдын стилинде жасалган сүрөттөрдү жарыялап, кыскасы Манас тек гана кыргыз элинин оюнан чыгарылган көркөм чыгарма эмес, тарыхый инсан болуп биздин кыргыз элинин жол башчы катары жашап кеткендигин далилдейге өзүнүн салымы бар. Эми азыркы китеби болсо ошол Жусуп Мамайга арналыптыр. Себеби Жусуп Мамай менен дагы көп жылдар бул көзмө көз сүйлөшүп, ошол жака барып келип жүрдү. Андан башка Темирбек ушул Манасты кыргыз саясатынын туу чокусу деп деген китеби чыгып атат. Муну биз терең маани беришибиз керек. Себеби Манас жанагындай тарыхый инсан болгондон кийин ал кишинин Манас атабыздын курама жыйып журт кылган касиети, демек бул чоң саясаттын үлгүсүн көрсөтүп турат. Ошол саясат кайрадан чачылып кеткен элди чогултуп, кайрадан элдин тарыхын баштап, саясий тарыхын баштап, анан элдин өнүгүү, өсүү, эл болуу философиясын толук орноту алды да. Мына ошонусу менен Темирбектин бул китеби чоң мааниге ээ. Анткени ошол саясий Манастын саясатын биз туура түшүнсөк, азыркы саясатка дагы үлгү катары жардам берет деп ойлойм. Таушул Манас табыстын басып өткөн жолу менен бүгүнкү күнгө байыркылыктын изин алып келип, жакшынакай кылып, ортобузга алтын көпүрө болгон, байыркы доору менен бүгүнкү доордун ортосунда данакер болуп жаткан Темирбек Токтагазиев агабыздын Айкөл Манас улуттук лидерликтин туу чокусу аттуу китебине жана 20 жылдык өзүнүн изилдөөлөрүнүн жыйынтыгына арналган салтанатка куш келипсиздер. Анда алгачкы сөздү ачып берүү үчүн сахнага Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын президенти, техник илимдеринин доктору, профессор Жуматаев Мурат Садырбековичке сөз беребиз. Урматтуу туугандар, эми бул китептин бүгүн ачылышында бул китепти жазган биздин замандашыбыз мына Темирбек Токтагазиев жөнүндө айта кетишибиз керек. Мен ойлойм, бул киши бир топ институттардын, илимий ишмер институттардын ушундай ишин аткарып жатат. Бүт академия түздүк азыр, Манас Айтматов академиясын. Анын ушул негизги максаты эле ушу Манасты, Айтматовду, деги эле кыргыздын ушундай жакшы нерселерин, жетишкендиктерин популяризациялоо. Мына телевидениеде канча мындай көрсөтүү уюштурган жөнүндө айтылды. Ар бир ошол телевидение чыгарган ар бир адам кичинекей бирдеке калтырып кетсе дагы ошолордун жыйынтыгы, мен ойлойм, зор байлык болот биз үчүн. Ушу акыркы кезге чейин эле Совет доорунан бери эле Манас атабызды бул көркөм чыгарманын же болбосо эпостун каарманы катары эле айтып келген да. Анан бул тарыхта орду болгонбу, болгон эмеспи деген суроону коюп келишкен. Бирок баары эле бул ойдон чыгарылган каарман катары айтып келген. А мен болсо бул китебимде ушу Айкөл Манас атабызды мамлекет түптөгөн, империя түзгөн саясий лидер, улут лидери катары карап, изилдеп, ошого бир топ баягы фактыларды таап, анан ошону ушу китепке киргиздим да, негизгиси. Кайсы булактан таптыңыз? Бул негизинен Кытай булактары, Араб булактары, бул 8-9, 10, 11 кылымдагы Араб булактары, Кытай булактары. Негизинен Таншу деген Тан империясынын убагындагы жазылган Кытайдын баягы жазмаларына таяндым да. Темирбек агайга Кыргыз таануу улуу мурас коомдук уюмунун
улут каарманы алтын жылдыз төш белгисин тапшыруу аземине кезек беребиз. Кыргызстандын улуулаш коомдук уюмунун уюштуруучулары, коомдук ишмер, мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Исламович Сарыгулов, KG Group курулуш компаниясынын президенти Имамидин Ташев агайлар өздөрү шартка байланыштуу келе албай калган. Бирок өкүлү KG Group курулуш компаниясынын президентинин биринчи орун басары Маденов Аскар Дурусбековичти сыйрык тапшыруу үчүн сахнага чакырабыз. Манас эпосун изилдеп, андагы тарыхый окуялар өткөн жерлерди кыдырып, видео тасмага түшүрүп, Айкөл Манастын тарыхтагы ордун тактоонун үстүндө аракеттенип, чогулткан далилдеринин негизинде Айкөл Манас тарыхый инсан, Айкөл Манас улуттук лидерликтин туу чокусу илимий монографияларын жарыялап, манасчылык өнөрдү даңазалоодо жүргүзгөн кажыбас үзүрлүү эмгеги үчүн Токтогазиев Темирбек Шүкүрбекович Кыргызстандын Улуулаш коомдук фондунун улут каарманы номер 3 алтын жылдыз төш белгиси менен сыйланат. Кыргызстандын Улуулаш коомдук фондунун төрагасы KG Group компаниясынын директору президент Имамидин Ташев 2019 жыл. Советский империянын мезгилинде эле тарых менен көз караш карачыбыз да. Керек болсо биз Енисейдеги тарыхты таанууга чейин жеткенбиз да. Азыр болсо биз ааламга байланыштырып, мисалы билип калдык согуштук өнөрлөрү кыргыздардын кандай экенин биз билип калдык. Кыргыздардын Енисейдин жээгинде чоң империя курганын, кыргыз дөөлөтү курганын, ошолордун бардыгын Темирбек Токтогазиев өзүнүн китебинде абдан жакшылап ачып көрсөттүр да. Анан кийин жеке Манастын образын ачууда дагы Манастын образы кандай? Жөн гана согушчан адам эмес, анын Айкөл экенин, адамгерчилүү экени, дипломат болуп бардык эл менен мамиле жасап, бүт өлкөлөр менен, көптөгөн өлкөлөр менен алака түзүүгө аракет кылган, ошолордун бардыгы бул жакшы ачып бериптир да. Биз мисалы ойлойбуз Манасты баатырдык эле эпос деп. Чынында баатырлык эмес, бул жерде экономикалык жактан дагы, согуштук өнөр жагынан дагы, үй бүлөгө болгон мамиледен дагы бул Манастын образын абдан ачып бере алыптыр да.